Арбаңыздар, ардактуу угармандар, амансыңарбы достор, сиздер менен кайрадан амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз угармандар. Бүгүн сөзүбүздүн башын Кудайга даңк болсун деп баштагым келип турат. Анткени жараткан эгедерибиз бизге абасын, суусун, тынчтык күндөрдү берип, кам көрүүсүн токтоткон жок. Угармандар, бүгүнкү уктуруубуздагы ар бирибизге үмүт тартуулай алат деген ишеним менен анда уктуруубузду баштайлы. Бир ата-эне уулун жыл сайын жайкысын чоң энесиникине алып барышчу. Бала бир аз чоңоюп, эс тартып калган учурда ата-энесине: "Апа, ата, мен чоңойдум да. Силер эмнеге мени кичинекей баладай эле бөпөлөй бересиңер? Мен мунусунда чоң апамдыкына өзүм эле бара алам. Мени жеткирип барбай эле койгула" деп көшөрөт. Айткандан кайтпай туруп алганда ата-энеси акыры макул болушту. Ошентип алар перрондо турушат. Уулуна коштошуу сөздөрүн айтып, бетинен өөп жатышталар. Бирок уулу: "Билем ой, 100 жолу айттыңар го" деп ачууланды. Ошондо атасы: "Балам, эгерде жолдо бир нерседен корксоң, же өзүңдү жаман сезсең, же бир нерсе керек болсо, муну колдон" деп баланын чөнтөгүнө бир нерсени салып койду. Ошентип баягы тестээр бала вагондо үстүңкү текчеден бутун салаңдатып, терезени карап, өзүнчө кудуңдап отурду. Аңгыча чоочун адамдар кирип, түртүшүп, кобур-собур үндөр көбөйүп, кирип чыгып жатышты. Проводник дагы баланы жактырбай карап, бирдеме деп эскертүү берди. Дагы бир киши баланы акырая карап койду. Сааттар өткөн сайын бала уламдан улам өзүн жаман сезе берди. Корккон күчүктөй бурчка тыгылып, анан көздөрү алаңдай баштады. Акыры көздөрүнөн жаш да кетти. Ошондо чөнтөгүнө атасы бирдеме салганын ал эстей калды. Колдору калтыраган ал чөнтөгүнө колун салып, анын кагаз экенин билди. Алып чыгып ачса, "Уулум, мен кийинки вагондомун" деп жазылып туруптур. Ооба, угармандар, жер бетиндеги жашоо чындап эле көптөгөн көйгөй, кыйынчылыктар менен коштолот. Канчалык жеңил жашоону, жалаң жакшы күндөрдү, ар дайымкы бакытты эңсебей эле, ар бир адам турмушунда кыйынчылыктарга, ар кандай кайгы-касиретке, кырсыкка жана ар кандай ооруга туш болбой койбойт. Ар бирибиз жан дүйнөнү жабыркаткан мезгилдерди баштан өткөрүп турабыз. Мындай кара чүмбөттүү күндөр кээ бир адамдын жашоосунда өтө көп болгон жагдайда кездешет. Мындайда санаага батып, жардам издеп, Кудайга жалынсак дагы чыгуу жолу жоктой сезилген учурлар болуп турат. "О Кудай, эмнеге, эмне үчүн" деп кыйкырып, өз үнүбүздүн жаңырыгынан башка эч нерсе уга албаган күндөр дагы болот. Мындай учурларда Теңир кайда кетет? Эмне үчүн ал үн катпайт? Эмне үчүн ал жамандыкка, ушул кырсыкка жол берет? Эмне үчүн ал жолтоо болбойт дейбиз. Ооба, бул суроолордун дароо бере кое тургандай жөнөкөй жообу жок. Бир адам соц тармактагы баракчасына: "Мен сүйүүнү кайгынын түпкүрүнөн таптым. Ошол кайгынын караңгы түпкүрүнөн Теңирдин жарык жүзүн көрдүм" деген ой сүртүмдөрүн жазып калтырыптыр. Угарман, жашоонун кара тилкесинин пайдалуу жагын ким көрө алат? Кыйын учурлар толкундай каптаганда, чындыктын кайда экенин унутуп, Теңир мени жазалап жатат, Теңир мени эле жазалай берет деген ойлорго биз жеңдирбейбизби? Жараткан бизди таштап койгондой сезилген учурлар. Чындыгында анын биз үчүн улуу ырайым жолдорун салып, биз үчүн баалуу болчу нерселерди камдап жатканын көп учурда эле биле бербейт экенбиз. Ыйык жазууда дагы Машаяктын досу делген Лазар ооруп жатканда, карындаштары Ыйсага бул тууралуу кабарлашса дагы, ал Лазар көз жумгандан кийин, атүгүл көргө коюлганына 3-4 күн өтүп кеткенден кийин келиши Марта менен Мариямды ого бетер кайгыга салган. Бир тууганынын өлүп калганын алар Теңир бизди таштап койду деп кабыл алышты. Ыйсанын келе жатканын угуп, экөө аны утурлай чуркашты. Алар учурунда келсе, бир тууганы Лазар өлбөй калмактыгын айтып ыйлашты. Алардын кайгысын тең бөлүшүп, өзүнүн кымбат досу үчүн кайгыра көзүнө жаш алган Ыйса бүтүндөй адамзат үчүн баалуу болуп кала турган нерсени таанытты. Өлүм анын алдында эч кандай күчкө ээ эмес экендигин, ал өлүмдөн бийик экенин таанытты. Ошентип ал Лазарды тирилтип, карындаштарын кубанычка бөлөдү. Бул эки кыздын тагдырына түшкөн каран түндү ал жарык кылды. Мына угарман, жашоонун кара тилкесине түшүп, жан дүйнө үчүн өтө оор болгон мындай жагдайларда бизге эмне жардам берет? Ошондой күндөрү жараткандын мээримдүү жүзүн, ырайымдуу колдорунан үмүт үзбөшүбүз керек.
Теңир кайгы күндөрдө бизди кайгыдан жөн гана куткарып аларын эмес, биз менен болорун убада кылган. Ыйык жазуудагы Михей пайгамбардын «Мен караңгылыкта отурсам да, Теңир мен үчүн жарык» деген сөздөрү буга далил болуп берет. Замандаш, асманды кара булуттар каптап турса дагы, күн жоголуп кетпегенин, булуттардын артында күн баары бир жаркырап турганын эстен чыгарбаңыз. Акыры ал булуттар сүрүлүп, жашооңузда күн жарыгын төгөт, өзүнүн жылуулугуна жылытып, жарыгына курсант кылат. Айрым нерселердин туруктуу экенине, эч убакта өзгөрбөстүгүнө бекем ишенип, аларды сезимдердин негизинде эмес, чындыгында кандай болсо ошол бойдон кабыл алуу керек экен. Кыйын болсо дагы жараткан Кудайга таянып, ага жаккан нерсени кылалы. Замандаш, чынында караңгылык жарыкты издетет, суроолор жооп издетет. Ыйык жазууда дагы билимди чакырсаң, акылга кайрылсаң, аны күмүш менен кенчти издегенде издесең, Кудай жөнүндөгү билимге жетесиң дейт. Бул болсо Сулайман пайгамбардын Накыл сөздөр китебинде жазылат. Анын сыңарындай кырсык келгенде ага дагы жол ачууга туура келет. Кырсык жана кайгы бизди Теңирге жакындатат же бизди андан алыстатат экен. Баардыгы аны кайсы жерге коерубузга көз каранды экен. Кырсыкка туш болгондо Теңир бизден алыстап кетпейт. Ал кайдыгер карап калбайт. Теңирдин үнүн тыңшап, анын жүзүн издеп, ага кайрылгандарга ал баары бир жакын. Жашооңуздун кара тилкесин басып өтүүгө туура келген учурда угарман, өзүңүздү ооба жалгыз сезесиз. Ал эми жакшы күндөр келгенде анын ар убакта жаныңызда болгонун сиз түшүнөсүз. Угарман, жогоруда сөз кылган поездеги вагондо жалгыз баратам деп корккон баланын атасы сыяктуу эле Кудай бизди дагы сүйгөн ата катары. Биздин кыйналган учурларыбызды ал билет. Ошондуктан ар дайым жаныбызда экенин ал билдирип турат. Ал бизди жемелөө үчүн эмес, ал бизге жардам берүү үчүн жаныбызда. Угармандар, азыр көпчүлүк машаякчыларга тааныш болгон адашкан уул тууралуу мен кеп кылайын деп турам. Ал дагы жогоруда сүйлөшкөн сөздөрүбүздөгү ойлорду толуктайт. Түн жамынган жымжырт шаарда калтырып, чаңы сапырылган жолдо кийимдеринин тантыгы чыккан адашкан уул илки басып жалгыз келе жатат. Атасынын үйүнө кайтып баратканын ойлогондо жүрөгү сыздап да, кубанып да алат. А бирок баары башкача башталган эле. Бул шаарга алгач келгендеги учуру таптакыр башкача болгон. Бул шаарга ал күчкө толгон, бай, жашуулан абалында кирген. Анда баары кызык, баары сонун болчу. Жүрөгүн толкунданткан бул азгырык дүйнө аны өзүнө тартып турчу. Жоро жолдош, достору, күндө майрам, күндө шан шөкөт, акыл оюн, жан дүйнөсүн бүт ээлеген жыргал сезим. Күндүр түндүр шапар тээп, ичимдик, сулуу кыз келиндер жандап жүрчү. Анда оору, кайгы, кыйынчылык деген эч качан келбечүдөй сезилчү. Анын жан дүйнөсүн ал убакта эч нерсе кыйначу эмес, анын тынчын эч нерсе алчу эмес. Бул жерде жашоо жалаң гана кумар менен, шаттык менен, эч нерсеге баш ийбеген жөнөкөй мыйзам менен гана өтүп жаткан. Шум дүйнөнүн азыткылуу терс жактарын билбеген ага баары жакын, баары сүйкүм көрүнүп турчу. Бул жерде жашоо кайнап, акыл оюн бүт денесин сыйкырдуу сезимдер каптап, жүрөктүн каалаганын, жүрөгүнүн самаганынын баарын кылууга болор эле. Бул жерде күнөөнү суудай ичип жашоого эркиндик бар болчу. Мына, эми ошол эле жолдор, ошол эле аймак. Бирок азыр баардыгы башкача. Азыр дүйүм тамак аш ашып ташыган дасторкон четинде чогуу сайраңдап отурган досторунун капыс кирген коркунучтуу түштөй. Алардын элеси гана калды. Көз ирмемде баар өзгөргөнүн карачы. Чиркин. Бир кезде дуулдап, мактап жактап, ашын ичип жүргөн достору эми кадырына түкүрүп, аны шылдыңдап басып кеткенин, таанымаксан болгонун унутууга такыр мүмкүн болбой турат. Баары буу сыяктуу, түтүн сыяктуу тарап жок болду. Бир кезде жүрөгү дегдеген нерсе чындыгында таптакыр пас, курулай, атүгүл түккө турбас нерсе экенин эми билди. Бир кезде эмнеге умтулганын, эмне менен жашап, эмне менен дем алып жүргөнүн түшүнө албай анын башы катты. Жийиркеничтүү кумарларга толгон бул дүйнө тозоктун жалынына тутандырылганын, ал сенин жашооңду дагы тозокко айлантаарын ал эми гана түшүндү. Ооба, эми гана.
Жапайы кумарлардын отуна салып, күнөөнүн чегин билбеген ал чыныгы сүйүүнү дагы, ал чыныгы бакытты дагы талкалайт турбайбы? Ага багынып берген адам бүт өмүрүн ага алдатып, күйөттө калат тура. Эми ушунун баарын билгенден кийин сен мындай ыплас жашоо үчүн төрөлбөгөндүгүңдү түшүн. Чарчаган жаның ыпластыктын эзүүсүнөн кутулуп, бир кезде ата үйүндөгү абалга кайткысы келет. Ошол нерсе тээ жүрөктүн төпкүрүндө жатат. Ал жакта болсо баары башкача эле. Ал жакта сен таптакыр башкача болчусуң. Ал жакта ар бир адам сүйүктүү жана ар бир адам кымбат болчу. Эми жаңыча жолго, башкача жолго, жаңыча күч менен кадам таштап бара жатып, алыскы жактарга алып кеткен мына бул жолду сен азыр эстедиң. Атаңдын үйүн калтырып, өзүңө тиешелүү мал-мүлктү сага жемелебестен берген атаңды сен калтырып кеткенсиң. Атаң болсо сага берчүсүн берип, бирок дарбаза түбүндө зар какшап ал кала берген. Анткени сенин бул ой кыялың эмне менен бүтөөрүн ал билген. Чыгарган чечимиң башыңа кандай азап кайгыны, кандай кыйынчылыкты үйөрүн ал алдын ала эле билген болчу. Ээн баш эрке бул дүйнө кандай жооп берерин, курулай өткөн күндөрдүн акыры эмне болорун ичи өрттөнүп, ал кайгыга батып билген. Дүйнө тартуу кылган алдамчы бакыттын баасын ал толук билип турган. Ал дүйнөдө кандай гана жалган катылып жатканын ал билген. Ээ бербеген кумардын коркунучун, канча жаракат алаарыңды билген. Ооба, атаң баардыгын билген. Ырайымсыз караңгылыктын күчүн, адамдардын таш боорлугунун күчүн дагы билген. Көзүнүн жашы шорголоп, ыйлап туруп, сенин жаныңды качырып келе жаткан коркунучтарды баары эмне менен бүтөөрүн. Анан калса, эч ким тааныбаган чет жерде ушунун баарын баштан өткөрөрүңдү ал толук билген. Ушунун баарын билип, бирок билбегендей түр көрсөтүп ал жүрө алмак эмес. Ал күчүн көз жашынан чыгарып, канча убакыт болсо дагы ал күтө берген. Ооба, ошентип түн жамынган жымжырт шаарды калтырып, адашкан уул илки басып келе жатат. Бирок бул түнү ал жалгыз эмес, жылдыз толгон асманды карап, анан шууш көрөт. Аны өзү туулуп өскөн өлкөсүндө атасы, өз атасы далай жылдан бери талыкпай күтүп жүрөт. Ишенимин жоготпой, үмүтүн соолутпай ал чымырканып күтүп жүрөт. Алыстан карааны көрүнүп, менин балам дагы тетиги жолоочудай болуп келеттир. Карышкыр үйүргө көнө албаган ал атасынын үйүн көздөй шашылар. Ошентип тээ алыскы бурулуштан, бир кезде уулун жашырып кеткен бурулуштан кимдир бирөө чыкты. Таң атпай жолго чыккан бул кай жолоочу болду. Менин көптөн күткөн уулум дагы ушул жолоочуга окшоп акыры келет. Ооба, ал кайтып келет деп ата өзүн сооротду. Аңгыча жүрөгү бир башкача дүрсүлдөп, таң калыштуу сезим пайда болду. Көздөрү караңгылашкандай болуп, а бирок салкын жел туманды акырын сүрүп кеткендей, элес даана көрүнө баштады. Тамтыгы жок кир кийимчен, жүзү, ооба, уулум. Андан ары эмне болгонун өзү түшүнбөй, баары туманга аралашып, болгону ал чуркап жетти. Анан кучактап, бир кезде өзүн таштап кеткен тааныш жүздү өпкүлөп жатканы гана эсинде. Жанындай көргөн үн, шолоктогон көз жашка толуп, ал мындай деп шыбырады: "Атаке!" Анан кайдагы бир таң каларлык сөздөр, өтүнүч, жалынуу. Жанында турган ошол сүйкүм жан мени кул кылып ал деди. Кул кылып ал дейби? Уулум, токточу. Уулум, антпе, келчи. Жүзүңдү моокумум гана карап алайынчы. Азап менен коштолгон жылдарымды мен кайрып алайын. Ушул таттуу көз ирмемде баардыгы унутулуп, баардыгы жаңылансынчы. Уйкусуз азаптуу түндөрүмдү мен унутайынчы, уулум. Унутайын. Ал күндөрдү сен дагы унут. Ушул керемет таңдын абасынан моокум гана жутуп алчы. Ансыз дагы караңгылыкта канча жылдар өттү. Уулум, билесиңби, сен тирилдиң, сен табылдың. Демек, мен дагы кайрадан жаралгансып турам, уулум. Андыктан өткөндүн баардыгын унуталы. Жараткандын ушул берген бактысына ыраазы болуп, мына, бүгүн кубаналы. Эй кулдар, тургула, о элдер, тургула. Менин уулум келди. Мына, менин уулум тирилди. Ата бала, жолугушуу көз ирмемдер, жакындардын,
туугандардын жүздөрү жабалактап, суроолор, көз жаш, ийинден кучактаган көптөгөн колдор. Кайдадыр жетелеп, кубанычтуу күлкүлөр угулуп жатты. Эх, чиркен, кандай гана таттуу көз ирмем. Баары кечирилип, баары унутулуп, жашоо кайрадан кубанычка бөлөндү. Жашырууга мүмкүн эмес нерсе ишке ашты. Мунун баарын кылган ооба, сүйүү эле. Ооба, сүйүү. Ардактуу угармандар, биз болсо бүгүнкү уктурууда башыбыздан кечирип жаткан ар кандай кыйынчылыктар тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Жогоруда айтканыбыздай, ар бирибизде кыйынчылык болбой койбойт. Бирок кандай гана кырдаал болбосун, баары бүттү деп колубузду түшүрбөйлү. Ооба, сизди адамдар түшүнбөгөн дагы учурлар болот. Бирок сизди түшүнгөн жана сизге ар дайым жардам берүүгө даяр жаратканыңыз бар экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Ооба, ушул уктурууну даярдап алып чыгып жаткан менде дагы бурганактуу учурлар болбой койбойт. Бул тирүүлүктө эмнелер гана болбойт. Мен үй бүлө курарда мени үй бүлөлүк жашоого даярдап акыл насаат айтып жаткан бир жетекчинин сөзү эсимен кетпейт. Алдыңда кыйынчылыктар болбой койбойт. Бирок маселе сенин ошол кыйынчылыкты кантип чечкениңде деген эле. Айткандай эле, кээде эки үй бүлөнүн бир эле оп-окшош маселеге туш болгондугун көрөсүң. Бирок экөөнүн чечилиши, экөөнүн чыгуу жолдору такыр башкача. Бири андан ары татаалдашып, ал эми экинчиси Кудайга жармашып, анын ырайымы менен чечилип бараткандыгы, ордуна келип бара жаткандыгын көрөсүң. Андыктан, угарман, эгер бүгүнкү уктуруудагы сөзүбүздү жалпылап жыйынтык чыгара турган болсок, сиз кандай гана абалда болбоңуз. Биринчиден, жок дегенде бир нече мүнөт жалгыз боло турган жерде табыңыз. Жумуш же дагы башка нерселер алар күтө турат. Себеби ошол жумушка же болбосо айланаңыздагы адамдарга сиз абдан маанилүүсүз. Экинчиден, көйгөйүңүздү Кудайга айтып, андан гана тынчтык таба алат экениңизди сиз түшүнүңүз. Үчүнчүдөн, сооронууну дагы, тынчтыкты дагы баардыгын жараткандан сураңыз. Ал гана кереметтүү ырайымын көрсөтүп, бизге тынчтык тартуулай алат. Ошондой эле ыйык китепти аздан болсо дагы окуп турууга аракет кылыңыз. Себеби ал жактан баарын табууга болот. Анткени ал Кудайдын тирүү сөздөрү, ал пайдалуу, ошондой эле Кудайдын зарыл көрсөтмөлөрү. Азыр дал ошол Кудай сөзүндө жазылган окуяны сизге окуп берейин. Бул Ыйык Инжилдеги Матай жазган жакшы кабардын 8 бөлүмүндө жазылган. Ыйса кайыкка түшкөндө шакирттери кошо түшүштү. Күтүлбөгөн жерден көлдө чоң толкун башталды. Кайыкты толкун ура баштады. Ыйса болсо уктап жаткан эле. Шакирттер ага келип, «Теңир, бизди сактай көр, чөгүп бара жатабыз» деп аны ойго тушту. Ошондо Ыйса аларга, «Эмне мынча корктуңар? Ишеними аздар» деди дагы ордунан туруп, шамал менен көлгө тыюу салды. Ошондо улуу тынчтык орноду. Адамдар шамалды да, көлдү да баш ийдирген бул ким деп таң калышты. Угарман, бул окуяда бир нече чындык камтылган. Бизде дагы кээде күтүлбөгөн жерден чоң толкундар башталган учурлар болот. Алар бизди кайгыртат, ыйлатат, жүрөктөгү тынчтыгыбызды бузуп, бизди стресске, терең депрессияга чейин жетелейт. Баары бүттү, баары талкаланды. Мени эч ким түшүнбөйт. Эми эмне кылам? Мен кайда барам? Мени ким түшүнөт? Мага ким жардам бере алат деген абалга чейин алып барат. Угарман, эгер сиз азыр дал ушундай абалда турсаңыз, жогорудагы Ыйса Машаяктын шакирттериндей, «Теңир, мени сактай көр, мен чөгүп бара жатам» деп ага кайрылыңыз. Анан ал гана шамал менен көлгө, тагыраагы сиздин баш аламандыкка таасир этип жаткан нерселердин баарына тыюу салат. Кудай өз сөз аркылуу «Мени чакыр, мага кайрыл, мага кел» деп чакырып келет. 49-забурдун 15-аят аркылуу «Башыңа кыйынчылык түшкөн күнү мени чакыр, мен сени куткарам, сен болсо мени даңктайсың» дейт. Жогорудагы көлдөгү окуяда эмне болду? Ооба, биз окуганыбыздай шакирттер чакырышты, алар кайрылышты. Анан шамал менен көлгө тыюу салынып, жыйынтыгында улуу тынчтык орноду. Жана шакирттер таң калышты. Забурдан окуганыбыздай алар аны даңкташты. Ушул кыйынчылык аркылуу Кудайдын кудуреттүү экендигин билип калышты.
келиңиз угарман, биз дагы баардык кыйынчылыктарыбызды кудуреттүү Кудайдын колуна тапшыралы. Анан анын кандай Кудай экендигин дагы да жакындан билип калалы. Ошондой эле аны биздин кырдаалыбызга кийлигишине биз жол берели. Ал башыңа кыйынчылык түшкөн күнү мени чакыр, мен сени куткарам, сен болсо мени даңктайсың деп айтып жатат. Шайтан болсо баары талкаланды, баары бүттү, эми баардыгы баштагыдай болуп калыбына келбейт, мындан ары жол жок деп бизге үмүтсүздүктүн үрөөнүн сээп, ишти андан арадагы татаалдаштырып, адамдарды баңгиликке, ичкиликке, уруш талаш жаңжалга, уурулукка, бири-биринен өч алууга, өз өмүрүнө кол салууга чейин жетелейт угарман. Ооба угарман, бул саналуу өткөндөр бери эле жагы. Андыктан сиз кайсынысын тандайсыз? Албетте, жаратканыңыздын жана биздин каалообуз аны көздөй, тагыраагы Кудайды көздөй кадам кылышыңызды каалайбыз. Мен болсо Жеремия пайгамбардын китебинде жазылган Кудайдын сөздөрүн окуп, анан бүгүнкү уктуруубузду жыйынтыктайлы деп турам. Анда окуйлу. Жеремия пайгамбардын китеби 33-бөлүм 2-3 аяттар. Ысымы теңир болгон, жерди жараткан теңир, аны орноткон жана бекемдеген теңир мындай дейт: мени чакыр, ошондо мен сага жооп берем. Мен сага сен билбеген улуу жана кол жеткис нерсени көрсөтөм дейт.